Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери Кемпир Абад суу сактагычына байланыштуу маселе бүгүнкүдөй талкууга түшкөн эмес. Анткени Кыргызстан Өзбекстан ортосундагы чек араны так аныктоого эч ким батын албай келген. Азыркы бийлик өкүлдөрү колго алып, эки өлкө ортосунда чек араны делимитациялоо, демаркация иштерин аяктоо алдында турат. Апта башында Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоору Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетине алып чыгылды. Адистердин айтымында чек ара маселеси эки өлкө ортосунда болуп жаткандыктан өтө аяр мамиле кылып чечүүнү талап кылат. Айрым бир жагдайлар өлкө кызыкчылыгы үчүн ачыкталбашы керек. Анткени мамлекеттик жашыруун сыр деген нерсе бар. Мындан улам Кыргыз-Өзбек чек арасы, анын ичинде Кемпир Абад суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун кароо учурунда камера үн жаздыруучу аппараттарды колдонбой журналисттерге жыйынга катышууга уруксат берилди. Анда келишимдин долбоору боюнча Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат берди. Biz жасап келген келишимдердин, Өзбекстан менен түзүлгөн келишим долбоорлорунун, коюлган протоколдордун бир чекелерин, кайсыл бир өздөрүнө керектүү жерлерин кыркып алып, элге туура эмес маалыматтарды берип, элди эптеп көтөрүп, каршы чыгартып, ушуларды өткөрбөгөнгө гана аракет болгон аракет. Мен азыр толук маалымат беремин. Бул протоколдор эмне экенин, биздин мамлекетибиз Кыргызстаныбыз ушул биз койгон протоколдордун утуп атабы, утулуп атабы, кайсыл жерден бизге пайдалуу, кайсыл жерден зыян экендигин толук маалымат беремин. Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбооруна ылайык Кемпир Абад суу сактагычы жайгашкан 4485 гектар Өзбекстанга өтүп, анын ордуна Ош жана Жалал Абад областарынан жалпысынан 19000 гектардан ашык жер Кыргызстанга өтөт. Алар Жалал Абад облусундагы Гавасай тилкесинен 13 гектардан ашык жер, Алабука жана Оштун Кара Суу районунан 4127, Өзгөн районунан 500, Сузак районунан 500 гектар жер. Азыр ачык айкын иш жүрүп атат деп айтсак болот. Кандайдыр бир жерлерди берип атабыз, бирок 3 эсе 4 эсе жерлерди алып атабыз. Эгерде талаш жерлерди айтып атсак, туура талаш жерлерден бизге 99% бизге өткөн жерлер экен. Буга чейин спорный деп коебуз го. Спорный жерлердин бардыгын ошол эле жана Унгар тоо деп коебуз эле. Ошол жер, например, ал дагы талаш болуп жүрчү, буга чейин талаш болуп жүрчү, ал дагы бизге мисалы өтүп атат. Ошол сыяктуу талаш жерлер туура президент айткандай толугу менен бизге өтүптүр. Буга биз бүгүн далил болдук. Мындайча айтканда, Кыргызстандын картасы 15806 гектарга кеңейүүдө. Маалыматтар боюнча кыргыз тарапка өтө турган жерлер чөп чабыкка, эгин айдоого ылайыкташып, башка дагы пайда жактары бар. Гавасайда алтын кени бар экени маалым болсо, Кара Суу районунун Акташ айылында алынган 100 гектар жерге пахта айдоого ыңгайлуу экени айтылууда. Эми биздин мамлекетте конституциябыз боюнча элибиздин 80%дан ашыгы конституцияны колдогон. Биздин мамлекеттин келечегин, коопсуздугун президентибизге тапшырган. Бүгүнкү күндө эки мамлекеттин ортосундагы президенттердин сүйлөшүүсү менен бул келишимдер биздин Жогорку Кеңешке келип жатат. Демек, президентибиз бизге азыр сунуштап жөнөткөндөн кийин биз комитеттин мүчөлөрү бүт баарын карап чыгабыз. Маалыматтарга таянсак, Кемпир Абадтагы сууну башкаруу үчүн эки өлкө биргелешкен ишкана түзүп чогуу иштешет. 8 адамдан турган ишкана түзүлсө, анын 4-өө кыргыз тараптан болот. Ушул кезге чейин суунун айланасына кыргызстандыктар киргизилчү эмес. Келишимге кол коюлуп калса, ал жерден мал суугарууга, балык уулоого да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми суунун деңгээлин 908 горизонттон 900гө түшүрүлүүдө. Муну менен 1246 гектар жер бошоп, аны жергиликтүү тургундар колдонсо болот. Бул жерде бийликтегилерге дагы өтө оор мезгил болуп атат. Себеби чек ара маселеси өзүңүздөр билесиздер, мына 30 жылдан бери чечилбей келген маселе болгондуктан, мына бүгүнкү күнгө туш келип, мына ушул азыркы бийликтин тушунда чечилип атышы дагы бул өтө чоң жеңиш десек деле болот. Чын айткандачы, бул маселе жүздөгөн адамдардын жүрөгүн, 100 миңдеген адамдардын жүрөгүн түшөлтүп, мына кыргыз элинин бардыгынын жүрөгүн түшөлтүп келген маселе, мына акыры бүгүн азыраак болсо да ачыкка чыгып чечилген атканы бизди кубандырат. Кемпир Абадтагы суунун деңгээли төмөндөтүлүп жатканына суу сактагычтын айланасындагы айыл тургундары ыраазы болууда. Анткени эгин талааларын иштетип, малын жайганга жайыт болот. 40 сотик жерим бар. Ушул жерге быйыл шал эгип, ушул жерден азыр жыйыштырып, ушу сезон уже бүтүп калды. Шалды жыйыштырып алдык. Бизге эми ушул суу келген маалда мурда суу басып калат эле бул жерде. Мына жакшы болду, мына быйыл суу келбей, дыйканчылыгыбызды
жакшы жыйнаштырып алдык. Былтыры деле ушул жакшы болгон. Бизде баягы суу баскан жылы биз ала албай калабыз түшүмдү. Эгерде биз сууга кайтып кеткенден кийин же келбей калса, бизге аябай жакшы болот да, пайдаланып калабыз ушул жерде. Ошо биздин балыкчылар кармап, Өзбекстан надзорлор болсо керек, кармап балдарды балыктарын алып, каражаттарын алып, анча-мынча өздөрүнүн деле ошол жака алып барып сурак ошо менен кыйла эме болгон. Бирок Кыдыр Шаевич айткандай тең укуктуубуз деген жакынкы араларда чечилген окшойт да бул. Балыкты, сууну бар жоон тең пайдаланабыз деген эмеси бар. Эми ушул биздин жогору жактан ушул жерлерди элдин пайдасына жакшылап чечип берсе жакшы болот эле. Мен ушу жерде өзүм туулганмын, ушу Алга айылында туулуп өсүп. Рахила Насирова Кемпироват суу сактагычына жакын Өзгөн районунун Алга айылында жашайт. Ал суу мал менен көтөрүлүп, эгин талларын басып каларын айтат. Анын айынан бир топ жарандар түшүм ала албай калган. Айылдагы үйлөр ным тартып көгөрүп кетет дейт ал. Эми бул маселе чечилсе, айыл тургундарына бир топ жакшы болот деген оюн айтат. Бизге зыян эле болду бул суусу. Бизге бул суудун эч кандай кереги жок. Биздин өзүбүз сууду малыбыз, өзүбүз жогору жактан суу келет, бостон арык деп коет бизди. Бостон арыктан суу келип, ошо суулардан ичебиз биз. Эми ошол маалда ушунча даптанса дагы эч ким уккан эмес. Бул жөнүндө эч ким эч нерсе дебеди. Эми азыр Кудайга шүгүр, мына биздин дагы президентибиз карап, ушул жерди бизге алып беришке ынтылып атат. Мен эмес, бардыгы элибиздин каалаганы ошол. Эми биз дайым президентке ишенебиз. Кудай кааласа президентибиз жакшы жол менен ушул жерлерди бизге өткөрүп, бизге неме кылып берет, жайыттарды кеңир кылып берет. Чек ара көйгөйүн эч качан күч менен чечүүгө аракет кылбаш керек дешет адистер. Делимитация, демаркация иштери бир гана тынчтык жолу менен, жер тилкелерин алмашуу тажрыйбаларын колдонуу менен гана чечүү заман талабы. Столдо отуруп алып, талкуулап чечиш керек. Кайсы бир жерди берүүгө туура келет, кайсы бир жерди алууга туура келет. Албетте, эки өлкө тең, өзбек кыргыз болобу, тажик кыргыз болобу өзүнүн кызыкчылыгын көздөйт. Эмне ошол жерде бизде отургандар бүт эле кыргыз эл душман деп ойлойсуңар. Мен антип ойлобойм. Алардын деле жүрөгүндө кыргыз деп согуп аракет кылып атышат деп ойлойм. Эми азыр мен көрүп атпаймынбы тегерегинде эмне болуп атканын. Кемпироватты мага окшоп бармак турсун өмүрү укпагандар деле өкүрүп атпайбы. Кыйкырып өкүрүп эле кошо жүрүшөт. Мына жер кетип атат, ит болуп атат, куш болуп атат деп эле өкүрүп атышат, жазып атышат, өкүрүп атышат. Аларда деле мага окшогон маалымат жок. Бирок мен ойлойм, маалыматыбыз жок, калп эле өкүрө бергендин пайдасынан зыяны көбүрөөк да. Өзүбүзгө өзүбүз каршы чыгып жатабыз. Эгерде биз ушундай мамиле кылсак, анда биз өзүбүздү жоготобуз. Азыр Ош облусунун жетекчиси келсе, ышкырып сөздү укпай койдуңар. Жетекчилердин сөзүн чыдап угуп койгонго жарабасак, кантип маселе чечилет? Туура эмес да бул. Кандай ачуу болсо да, жакпаса да өзүбүздү өзүбүз сыйлабасак, бул туура эмес. Анда шайлабай койгула да. Шайлоого келгенде башка, бул жерге келгенде башка. Бул болбойт. Аксакал катары өзүмдүн оюмду айтып жатам. Биз силердей эле катардагы адамбыз. Оюбузду гана анализдеп айта алабыз. Урматтуу эки тарап, мына ушинтип түптүз жерден өзүбүзгө каршы кылган, анын кесепетин баарыбыз тартабыз. Өзгөчө эл тартат. Революция болуп, анын кесепетин кыйналган, тонолгон, качкан мигрант болгон эл көрөт. Чек ара маселелерин чечүүдө кыргыз элинин улуттук кызыкчылыктарын жогору коюп, мамлекеттин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоо менен катар эле коңшу мамлекеттин дагы кызыкчылыгын жана бүтүндүгүн урматтоо менен иш алып баруу белгиленди. Ошол эле мезгилде кандайдыр бир чагымчылык калтырбай, чек арада терс көрүнүштөрдүн болуп кетишине жол бербей, сабырдуулук менен улуттук коопсуздукту бекем камсыздоо максаты турат. Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгы 90% сакталып калды. Бул негизи бизге жакшы көрсөткүч, себеби баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Жеке адамдардын кызыкчылыгы бар болуп атат, өкмөттүн кызыкчылыгы бар болуп атат, анан өлкөнүн кызыкчылыгы бар болуп атат. Ошо бүгүнкү күндө талкуу өтүп баратканда өлкөнүн кызыкчылыгы толук чечилип атат деп айтсак болот. Эксперттер белгилегендей, бул жерде өзгөчө жашыруун көптөгөн документтер, карталар көрсөтүлгөн. Мындан улам алардын бардыгын кол коюлганга чейин ачыкка чыгарууга болбойт. Муну коомчулук түшүнүү менен кабыл алышы керек. Мында эң биринчи кезекте мамлекеттин коопсуздугун эске алуу зарыл. Ал жерден мамлекеттик купуяга ээ болгон маалыматтар бар экен. Чынында эле. Бул калп эмес, бул жалган эмес. Мен өзүм көрдүм. Ал маалыматтарды мынтип эле төгүп чачып сала турганга ал эрте да, болбойт. Ал маалыматтар ачыкталат. Эки мамлекет кол коюшса, анан жогорку кеңеш ратификация кылып берсе.
ошондо гана ачыкталат. Тосулбайт деген договор баягы ак кара кылып жазабыз, сөзсүз ал тосулбайт. Ошо мурдагыдай эле чогуу эле балык уулаганга жана башкага ошо сууларды бирге эле колдонобуз деген нерселер бар экен да. Эми бул жерде дагы албетте биз полностью эле Кыргызстандын кызыкчылыктары боло бербейт да. Өзбектин кызыкчылыктары да болот экен. Кемпир Абад суу сактагычы Ош облусунун Өзгөн районунда, Өзбекстан менен болгон чек арада жайгашкан. Кезинде бул эң талаштуу тилке болчу. Тарыхчы Кыяс Молду Касымов маселени тереңдеп түшүнбөй туруп эле ар кандай жетишкендиктерди терс кабыл алып, атайын саясий упай топтоо аракетин көрүү азыркы учурда таптакыр туура эмес экенин айтат. Биз үчүн чоң жеңиш. Чек ара маселесинде бизде өтө көп маселелер үйүлүп калган. Чек ара маселесин эртерээк чечпесек, бизде ушундай бир ар кандай чатак маселелер чыга берет. Мына Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда деле бир топ жерде ок атышкан учурлар көп болгон. Ошон үчүн биз ок атышкан ушундай бир жаңжалды чечиштин бир жолу чек араны эртерээк чечишибиз керек. Чек ара чечилгенден кийин Өзбекстандан кийин Тажикстан буюрса бүгүн мына дүйшөмбүдө сүйлөшүүлөр болуп атат дейт. И Тажикстан менен чечип алсак, ошо менен биз тикенек зымдарды орноткондон кийин биз бир топ жанакындай бир жаңжалдуу окуяга аралашпай тынч жашайбыз деген ишеничте да. Өзгөчө дүйнөдө курч геосаясий абал болуп турганда, маселени чечүүдө коңшу эки мамлекеттин бир пикирге келүүсү баарынан маанилүү. Мындан улам айрымдар мындан саясий оюн кылбай маселени чечип алган оң экени белгиленүүдө. Анткени мындай макулдашуулар эки боордош элдин ортосундагы достукту чыңдап, алаканы бекемдей турганы белгилүү. Тургундар дагы жер талашка чекит коюлат деп үмүт тартып турушат. Анан эле үйгө туруп алып айта бергенде туура эмес. Ал жерде мисалы билгендер бар. Мисалы бир жери бизге мисалы үчүн азыр менин өзүмдүн жеке оюмда жакшы эле пайда түшүп атат, жакшы эле пайда болуп атат. Анан эле таптакыр эле тырышып эле биз эч кимге эчтеке бербейбиз, анан биз сууну эч кимге алдырбайбыз деп эле анан тырышып эле баягы бекем тиги беш колду бекем жума алып отура берсек, ал дагы туура эмес да. Ошон үчүн деген ынтымак керек, кеңеш керек. Биз чыгарбаш керек. Ушундай мөөнөттө деген өлкөнүн башчыларын колдон келишинче колдоп неметишибиз керек. Антпесек таламайга калбайбызбы? Мындайда биримдик керек. Мисалы билем, Садыр Жапаров чечем деп атат да, жардам бериш керек да, ар ким ар кандай талабайчы, тиягынан талап, биягынан талап атат да. Ошону негизи буга деген Кемпир Абадка Өзбекстан мурун жер берген да, өзүнүн Өзбекстандын ичинен жер берилген жер да. Ошонун ордуна берилген мурун. Эми азыр чечип атабыз дейт. Тияка тартып кетти, бияка тартып кетти, жер берип атпайбы? Кайра Өзбекстан бизге жер берип атат да, канча деди? 19 миңди канча миң гектар жер берди. Эми ошо жакшы жагын эле чечип алыш керек да аны. Эскерте кетсек, чек ара маселесин чечүүдө өлкө кызыкчылыгы башкы орунда экендигин президент Садыр Жапаров ар дайым белгилеп, бир дагы сантиметр жер бөтөн элге берилбей турганын айткан. Рахат Жанубекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24, Жумакайрык.